2016-жылы баш мыйзам кабыл алынганда мен азыр эсимде жок. Мен фракциянын мүчөсү элем же андан кийин чыгарылдымбы. Бирок мага бир дагы жогору жактан чалып мындай буйрук бере алышчу эмес. Мен чын жүрөгүмөн айтып атам да. Бир дагы чалып буйрук берип андай кыла алышчу эмес эч ким. Бирок дал ушул Төрөбаевтар чуркап жүрүшчү. 7-жадагызда Илмияновдун приемныйында, Фарид Ниязовдун, Атамбаевдун приемныйында мындай чуркап жүрүшчү. Мен эсимде жок, ушул Төрөбаевтар бир кайсы бир маселе боюнча так позициясын айтып, тим эле эл тараптуу болуп, каршы чыгып, мындай бир эл үчүн, чындык үчүн күрөшкөнү мындай эсимде жок да. Бирок биз аябай жакшы болду. Анткени ушундай депутаттарды биз ордуна коюп, мындай шылап турушубуз керек да. Анан парламентте кайымайчу болуш керек сөзсүз түрдө. Бирок мен абдан таң калдым да. Элестесеңиз, сиз мына парламентте көп жылдан бери иштейсиз. Мыйзам долбоорлору каралып аткан учурда эле келип туруп, же комитеттин төрагасы эмес, же орун басары эмес, башка эле автор эмеге чыгарып атат. Күн тартибине киргизип коюңуз деп. Эртең менен киргизиш керек жок дегенде. Анан кече комитеттин жыйыны, конституциялык түзүлүш боюнча эң негизги комитеттин жыйыны өткөрүлгөн жок. Мен депутаттардын баары менен сүйлөштүм. Үйлөрүнө барып кол койдуруп келиптир. Түнү менен. Үйлөрүнө барып кол койдуруп келип, ушу анан мен айттым азыр комитеттин жыйыны болбосо кантип алып чыгаттыңар десем, опросный путем кол койдурдук дейт. Бул мыйзамсыз да. Экинчиден мен регламентти көрсөтүп бердим. Туугандар, конституция боюнча маселе козголгондо бул мындай кындыксыз болуш керек. Эч мындай күмөнсүз өтө турган. Анткени бул биздин эң өлкөнүн эң башкы документи деп. Регламентте мына жазылып турат 85-чи беренеде 4-пунктунда. Ар бир депутат өзүнө гана добуш бере алат деп. Дүйшөн Төрөкулов улуттук коопсуздук кызматынын абагында жатат. Азыр за деп, макул деп бул жакта добушу чыгып атат. Башка көп депутаттар келбей калган. Ошолорго дагы ордуна макул деп добуш берип салышты дагы, өткөрүп салышты. Конституциялык мыйзам бул 80+1. 81 депутаттын колдоосу менен өтүш керек эле. Бирок ошонун бардыгын эми тууганда биз деле каршы эмеспиз. Бирок мындай кичине регламент сактап, мыйзам сактап өткөрөлү да десек, чыга калып эле беттен алып атат да мындай. Сен жамансың. Анан буларды таң каласың да мындай. Мындай Садыр Жапаровдун жана эме ачык эле айтышпадыбы, жогору жактан келип аткан буйрукту аны өзүңөр деле сезип атасыңар. Анан мындай өкүмзордук бийликке кандай тагдыр алып келиши мүмкүн? Бул баш мыйзамды мындай өткөрүү менен Жапаровдун бийлиги келе албай атып эле диктатуралык режимге өткөнүнүн белгиси. Анткени колу бутун кайрып, мен каалагандай өткөрөм, добуш берем, дегенде мындай деп атат. Бирок биз мындайды билебиз да. Көпкө мындай депутаттардын колун бурашы мүмкүн, бирок жалпы мындай элдин, чындык издеген адамдарды баш ийдирип көп жылга мындай кармалышы мүмкүн эмес. Жапаровдун жанында кимдер кеңеш берип атат билбейм, бирок мына сын айткан анча-мынча башка көз караштагы адамдарды дагы угуп, ошолор менен да кеңеш керек эле. Коомчулук менен кеңири кеңеш керек эле. Тескерисинче мына ага каршы пикир айтып койгон адамдарды өзү көп президенттер бир 4 жылдан кийин ажыраган болду. Мына Жээнбеков ажырап болгочаң эле мындай кызматынан кетти да. Атамбаев дагы бир 5 жылдан кийин анан мындай саясий куугунтуктарды жасап, журналисттерге иш козгоп, саясатчыларды камап баштаган. Булар болсо азыркы келгендер. Ушул келгенине, иштегенине 1 ай болбой атып, өздөрүнө каршы пикир айткан укук коргоочуларды куугунтуктап, ар кандай ыкмалар менен оозун жабуу аракети болуп атканы бул абдан жаман көрүнүш да. Эми өлкө алдыга жылбайт, тилекке каршы. Бизди айтсак, ал тиги президенттин талабын талашкан жанагындай троллдору, фейктерди талкалап атпайбы? Анын ошентсе керек коркуп калат деп ойлошот окшойт. Биз андайга кандай көнүп калганбыз. Бул бизге мындай норма.